ачуулан айткан мен 100% түшүнүп атам. Анткени бизге аябай көп бүгүнкү күндө Google'да ачсаңыздар, мошенники анан Кыргызстан десеңиз, бүт жанакы алдаган строительный компаниялар чыгат, жанакы фонддор чыгат, МММге окшогон организациялар чыгат. Анан элестетиңиз, сыртта отурган инвестор мүмкүн каражаты бар, ашыкча каражаты бар, анан сиз айткандай жанакы 500 стартап күтүп атат, каражат керек деп айткан адамдар, сырттагы инвесторлор карап алып ойлойт, бул страна аферистов экен депчи. И никто не защищает инвесторов, страна аферистов. Жалаң шылуундар келет экен бияка деп, надежный эмес экен деп интернетте ачсаңыз, бул любой адам бүгүнкү күндө, мына азыр деле мен ачып карап атам да, мошенники кирсеңиз эмне чыгат экен. Как будто Кыргызстан это страна мошенников и аферистов. И ошондо деген сиз айтып атасыз, мына 500 стартап турат, каражат күтүп жатат дейсиздер. Бул 500 стартап эмнени күтүп атат? Бул 500 стартап ичиндеги өзүбүздүн балдарыбыз болсо, алар деген негизги өнүккөн дүйнөдө, мындай экономикасы өнүккөн дүйнөдө, инвесторлорду колдойм деген дүйнөдө деген, ал жерде деген ошол стартаптарга арзан кредиттерди уюштуруп беришет мамлекет тарабынан. А силер улам бирдемени ойлоп атасыңар, а под ногами то, что происходит, ишкерлерди сөзүнүн ачыгы канча жылдан бери мораторий киргизсек деле ишкерлер тоноолуп жатат, жартысы камалып жатат. Ошол жөнүндө барып жетекчилериңерге айтпайсыңарбы? Зачем мы это все велосипед придумываем? Я не думаю, что Кыргызстан биз жаңы бир нерсени ойлоп чыгабыз. Дүйнө жүзүндө болгон нерселерди түзө албайлыбы? Анан эң негизги нерсе мына венчурный фонддордун реестрлери. Кто будет проверять источники финансирования, происхождение капиталов? Же бул мыйзам менен туура айтып атат да менин коллегаларым. Еще больше аферисттер деп келейин деп атасыңарбы? Бул деген еще больше отмывка денег кылдырайын деп атасыңарбы? Потому что могу мыйзамыңарды окуп караганда ушунчалык удобно для аферистов жазылып атат да, для мошенников, для преступников. Кээ бир мамлекетти тоногон, мамлекеттик кызматтын аркасы менен, мамлекеттик бюджеттин аркасы менен байган адамдардын отмывание денег атайы ачылган венчурный фонддор болуп калат аягында. Бул да бир 5-10 жылдан кийин сиздер жоопко тартылып каласыңар. Азыр биринчи жылдын башында деген чоң мыйзамга кол коюлбадыбы? Дай бог, у нас сроков давности по таким преступлениям коррупционным не будет. Понимаете, кто придумал, виноваты вы будете. Зачем вам это? Поэтому мен ойлоп атам, бул жерден коллегалардын сунуштарын туура источники происхождения киргизсеңиздер, пожалуйста, 100% депутаттардын баары колдоп берет. Палатада да бирде суроо бербейт. Происхождение капитала деген маселени мына бизде деген УКМК кармап атпайбы? Доктурлар да кармап атат, мына дагы бир эме кээ бир мамлекеттик кызматта иштегендер кармалып атат. Происхождение капитала. Акчаны каяктан алдыңар деген суроо. Ушул инвесторларды просто откуда деньги? ЗИН деген суроо берилсе эле, ошол суроого жооп алынса, пожалуйста. Ички да инвестициялар болот, сырттан да келген инвестициялар таза болот, мошенниктерден да биз арылабыз. Жөндөн жөн какой-то общий шапка жазып алып, анан бир жумадан келгенде кайра эле депутаттардын баарын кыдырып чыгып, анан биз колдоп беребиз. Четко надо расписать. Надо расписать обязательно происхождение капитала. Хотите добропорядочное государство, хотите мындай репутация нормальный болсун деп мен түшүнүп атам да, жетекчиликте сурап атат да. Целый ошодо силердин кызматыңар кандай болуп калат? Жалын Муратбекович, Кыргыз Республикасынын президентине карашы инвестициялар боюнча улуттук агенттигинин директорунун орун басарысы, келтеген инвестициянын улуттук агенттигине эмне кармап атабыздар деген суроо берилип атат сизге. За что мы вам зарплату платим деп. Ошондуктан бул мыйзамды алып келип атасыңар. Бирдемени мындай, ушул мыйзам келсе буюрса мына чуркап келип баары акчалар менен бизге бизнес ангелдер келет дейт. Бирок эң жөнөкөй мисалы региондо отурган, айылда отурган биз жөнөкөй кыргызстандыкты алайлы да. Ошол адамга келип туруп, эми ал түшүнбөгөн жөнөкөй карапайым адам болсо, мен бизнес ангелмин десе, ал киши, бул эмне деген деп сурайт да. Бирок тигил айтат, мен бизнес ангелмин деп. Ал мен спонсормун дебейт да, спонсор дегенге мүмкүн бирөө ишенет, бирөө ишенбейт. Мен бизнес ангелмин десе, ал киши деген анча мынчасын түшүнбөй, анан айтат, бизнес ангел деген мына могу сиздин мыйзамыңарда келет да, айтат. Могу мыйзамдар боюнча мен жанакы жериңдин 51%-ын же акцияңды мага жаздырып бер деп, ошентип элибизди алдайт анан. Ошентип еще больше мындай чакырчылыкка батпагандарын айылдарда батырып өтөбүз да. Поэтому мен ойлойм, бул сураныч тактагыла, но самое главное происхождение капитала. Хотим порядочный, добросовестный. Ошол түпкө алынган акчасы, происхождение, источник финансирования кайдан деген жазып келсеңиздер, көп нерсе мындай мен ойлойм жакшылыкка өзгөрөт да.